Ассаламу алейкум достор, тарих болгон саякат узулайбыз. Сүрөттө Бухара шаары. Большевиктер көп жерлерди талкаласа дагы, бирок Өзбекстанда көптөгөн тарих имараттар сакталып калган. Биздеги эмнеге жок деп таң каласың да. Анан азыр караңыздарчы, кандай көркөмдүү, кандай кооз, туристтерге өтө сонун жер. Эми биздин өзүбүздүн шаарларга кайтып келсек. Бул Ош шаары достор. Оштогу имарат эмне деп аталганын билбейбиз, бирок мечит окшойт. Андан кийинки бул Алымбек Татканын салган медресеси. Бул медреседе 5000ге жакын адам кызмат кылып иштеген дейт. Караңыздарчы, канча этаждан турат, канча этаждан. Демек, мунун асты окуу жай болгондо бул жерде медресе 5000 адам. Ошол пол жууп, эшиктер шыпырып, кир жууп, тамак жасап, мугалимдерге чейинки адамдардын саны 5000ге жеткен деп айтылат. Андан кийинки сүрөт болсо, бул Сулайман тоосунун үстүндө Бабур бабабыздын намаз окуй турган жери деп айтылат. Бирок буну дагы эстердин убагында талкалап жок кылышкан. Атеисттер андан кийин, эгемендүүлүктү алгандан кийин гана оңдошту окшойт бул жерди. Ушундай кыйын элбиз да, талкалаганга жакшыбыз. Муну медреседен дагы эчтеке жок азыр бул жерде. Муну да тыйпыл кылып жок кылганбыз. Акыркы фундаменттерин 60-жылдары ушул өзүбүздөн эле кыргыз жигиттер бульдозерлер менен талкалаган деп айтылып жүрөт. Анан Сулайман тоонун могул жагынан түшкөндө, мына көрүп атасыздар да, азыр ушул жагынан ылдый түшкөн жерде эбегейсиз чоң баня болгон. Банянын калдыктары турат азыр. Ошол жерди дагы оңдоп түздөп, мындай тарыхый орунга келтирген адам жок болуп турат. Ошол жерде, мисалы үчүн, бизди жапай кылып көрсөтсө, ошол коомдук баня ошо илгери эле кыргыздар Ошто салынган. Ушу менен сүрөттөргө саякатыбызды аяктайбыз. Комментарийге ойлоруңуздарды калтырыңыздар.